Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар чыгарылышы, аны мен Жасмина Сайдиманова тааныштырам. Кызыл Кыяда 7000 жасалма АКШ долларын алмаштырган 28 жаштагы тургун кармалды. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз катчысы билдирди. Маалыматка караганда, кармалган жаранга жазык кодексинин алдамчылык беренеси менен кылмыш иши козголду. Ал былтыр ноябрда Кызыл Кыя шаарындагы банктардын биринен 7000 жасалма АКШ долларын алмаштырып, изин жашырып кеткен. Учурда чектүү убактылуу кармоо жайына киргизилип, тергөө иштери жүрүп жатат. Кызыл Кыя машина куруу заводу мамлекеттин эсебине кайтарылды. Бул тууралуу атайын кызмат кабарлады. Маалыматка ылайык, аталган заводдун жалпы аянты 22,89 гектар. Болжолдуу баасы 4 миллиард 74 миллион 650 миң сомду түзөт. УКМК мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен мамлекеттик жерлерди мамлекеттин эсебине кайтаруу иштерин улантып жатканын кошумчалады. Баткенде өнөр жай жана инновациялык ишканаларга салыктык жеңилдиктер киргизилди. Кыргызстандын министрлер кабинети өнөр жайдагы айрым тармактарга карата салык салуу тизмегин бекитти. Тизме өзгөчө статуска ээ, жеңилдетилген салык салынууга тийиш болгон административдик аймактык бирдиктин чегинде жүзүүгө ашыруучу өнөр жай жана инновациялык ишканалардын инвестициялык ишине дем берүү максатында түзүлгөн. Баткен облусунун статусу жөнүндө мыйзамга ылайык Баткен облусу преференциялык аймак болуп аныкталды. Токтом расмий жарыяланган күндөн тартып 15 күндөн кийин күчүнө кирет. Акыйкатчы бийлик өкүлдөрүн Зардалдын социалдык көйгөйлөрүнө көңүл бурууга чакырды. Кыргызстандын акыйкатчысы Жамиля Жаманбаева мамлекеттик органдарды Баткен облусунун алыскы Зардалы айылынын социалдык көйгөйлөрүнө көңүл буруп, көйгөйлөрдү тез арада чечүүгө чакырды. Акыйкатчы институту айылда билим берүү, медициналык кызматтар жана инфратүзүм көйгөйлөрү курч бойдон турганын, 1997 жылдан бери иштеп келе жаткан башталгыч мектепте болгону 7 окуучу билим алып, 2 мугалим эмгектенгенин белгиледи. Ошондой эле мектепте окуу китептери жетишсиз. Ал эми окуучуларга берилген тамак аш 1 айга болгону 1 коробка печенье жана вафли менен чектелгенин кошумчалады. Зардалыда электр жарыгы жана медициналык пункт жетишсиз. Ал тургай уюлдук байланышта жок. Жергиликтүү тургундар дарыгердин жоктугунан медициналык жардам алуу үчүн чек ара заставасына кайрылууга мажбур. Кыш мезгилинде айылды облус менен байланыштырган жалгыз жол жабылып, тургундар кооптуу аска боорундагы жол менен катташат. Күндүн маанилүү чыгарылыштары мына ушулар болду. Кийинки эфирден амандашканча саламыңыз түз болсун.